Аймагы өздүк курап, жараслар күнүнө арналган малекеге жана күжүрмөн тууларды тапшыруу аземине тизилди. Генерал-майор Шаршаев. Бүгін 28 майда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Баткен жергесинде чек арачыларга бир катар объектилер тапшырылды. Алгач 20-22 аскер бөлүгүндө майрамдык куттуктоо сөзүн сүйлөгөн Камчыбек Ташиев 7 аскер бөлүгүнө күжүрмөн туу тапшырды. Саламатсыңарбы жоокерлер? Эркин тур. Эркин тур. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча биринчи башкармалыгы. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча биринчи башкармалыгына ар бир чек арачыга баатырдык каада салттарды, мекенди коргоо жана ага берилгендик менен кызмат кылуунун ыйык милдеттерин, Кыргыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, өз күчүн, эгерде керек болсо, Кыргыз Республикасынын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн жанын аябастан сактоо жөнүндө эскерткич катары тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык мамлекет тарабынан чек ара кызматын материалдык техникалык жактан жабдууну жакшыртуу, чек арачылардын эмгек маянасын жогорулатуу, социалдык жактан коргоо, алардын үй бүлөлөрү менен ыңгайлуу батирлерде жашоосун камсыз кылуу боюнча көп иштер жасалууда. Бул аракеттер мындан ары да улантылат. Анткени үй бүлө чек арачы үчүн ишенимдүү тыл. Урматтуу чек арачылар жана ардагерлер, дагы бир рет сиздерди майрамыңыздар менен коттоктоймун. Бардыгыңыздарга чындын соолук, бакыттаалай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы чек арачылар күнү чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана күжүрмөн туу алышыңыздар менен коттоктоймун. Сатимов Даниил Илкебаевичке генерал-майор жогорку аскердик намы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары, 2024 жылдын 20 майы номер 123. Андан соң 20-22 аскер бөлүгүнө курулган жаңы штаб жана казарманы ачып, түзүлгөн шарттарын чек ара кызматынын жетекчилиги жана кызматкерлери менен биргеликте таанышып чыкты. Имаратта аскер кызматкерлери үчүн заман талабына төп келген бардык шарттар камсыз кылынган. Үч бала. Балдар не болду? Окуйбу, садикке барабы? Окуйт, эки окуйт, бирөө садик бар. Окуган балдар автобус ташып атат? Ташып атат. Канча кандай жакта ташып атат? Экиси менен аман ташып атат, эртең мененки. Эртең алып келет, кайра алып келет, кечин алып. Автобустар баардыгы бекер апарып алып келет. Так точно. Бала чаканы сөнөн менен. Айлыгы кандай? Айлык акы жакшы. Канча аласың? 75. 75 аласың. Колун, Жолоштора, бул балдар көптөн бери иштейт, канча? 4 жыл мурун зарплата канча экен? Канча алчу менен? 17.000-15.000. 17.000-15.000 алчу элем. Азыр канча алып атасың? Пенсия менен 82.000 алдым. 82.000 алып атасың. 17.000 зарплата алып атасың, азыр 82.000 алып атасың. Видишь? То есть мындан 3 жыл мурдагы айырма бар. 3 жыл өтөсү болот. 17 болсо 4 эсе 5 эсе даже көп алып атасың. Ийгилик болсо десоотор жакшы деген, да? Жакшы деген. Кызматты аткарып.
Қанша уақыт қызмет қылғаныңыз? 5 жыл. Так, ушул именно ушул жерде қанша жыл қызмет қылып отырсыз? 5 жылдан бері. Так, азыр қайерде ішіп отырсыз? Ушул жерде. Шартына өзгөрдүңү? Жакшы болуп калдыңбы? Жумушуңар жакшы болуп калдыңбы? Так. Мындан 4 жыл алдын қанша айлық аласыз? 12.500 аласыз, э? 4 жыл алдын, э? 12.500. Азыр қанша алып отырсыз? Азыр 74 мың алып отырсыз. Жетіп отырбы? Жакшы. Жолдошуңуз да бул жерде иштейби? Жакшы экен анда. Сиз 82 мың алсаңыз, жолдошуңуз канча алат? 86 алат. Жетет экен да бири-бирине. Ийгилик болсун. Жакшылап иштейби, Денсаулықтар жақшыбы? Кім біледі шахматты? Сенші, білесің бе? Сен білесің бе шахмат ойнашты? Я. Мен точно білем. Қана жүрші? Білгенді текшілейді сені. Жүрші. Қойдың ба ақырын, Анда мұнда қачып кеттің, көрдің бе? Жүр, смелый. Вот шunu мен сені күттім еді, шундай қылады деп. Молодец. Мен мына қойдым мұны. Так, мұны оңды мен жоқ қылайын ақырын, а? Жүрдің ені мұна шақ. Не болды? Қаяға жүресің? Мат бол. Маты? Жақсы болды. Маты бол? Десі болды. Ağalar sağlamada sığar mı? Aynen öyle, Allah'ı sağlamasın, Tuğman'ı sağlamasın, atamı sağlamasın, Kürtüvanları sağlamasın. Şunu vardır, memleketimiz için, elimiz için. Bakın bu, жақсылап жүрді. Несі отырып, қара бар. Тамақ қандай? Тамақ жақсы değil mi? Точно. Bir-birine ұрышпағылар. Bakın bu, ұрышпай bir-birine қолдап тұр қызматты. Таштап қарамыз, ha? Салаттан құсалы тоқ болуш керек, таза тамақ жеш керек. Анан ушу тамақтан эгерде уурдай баштай турган болсо бирөө жак, тамақтан кыса баштай турган болсо, анда уже чатак. Мақұл? Сен үшінші күшкүнүн ошо жумшак. Зарплата болгондо сиз хозяйсыздар бул жерде. Мақұл? Керек. Сиздин ишиңиз, да? Камчыбек Ташиев өткөн жылы атылган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылы ага кошумча дагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтары тапшырылды. Аскер кызматкерлери үчүн ушул аймактын өзүнө дагы 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жыл аягына чейин сапаттуу жана бардык жашоо шарттары менен курулуп жаткан үйдү бүтүрүүнү тапшырды. Сіздің майрамыңарды, ой, красавицалар. Ой, молодесті. Ой, қандай жақсы ой. Қандайсың? Ата кімсің? Қанеке? Каникулға шықтыңар ба? Қандай оқыдыңар? Жақсы оқыдыңар ба? Так, сен оқуға барғанда автобустар апарып атты бы? Автобус апарады, автобус алып келеді, а? Қиналған жоқсыңар ба? Жақсы. Ата-енеңердің тілін алып отасыңар ба? Сіздер дағын ата енеңерге оқшап, мемлекетті қорғаған, мемлекетті сақтоочу, қорғоочу боласыңар ба? Ай, молодцы, молодцы. Жақсы, ден соқты оқыған, а? Қалдарым, қызарым, жақсы жүрді.
Кандайсыздар ата-энелер? Жакшысыңарбы? Үй кандай болуп атат? Үйдө жашап атасыңар? Жакшы элеби шарттары? Түзүк элеби? Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы бар. Ошол чегарачыларды, чегарада кызмат кылгандардын үй бүлөлөрүнө толук бойдон толук шарттарды түзүп бергиле деп тапшырма койгон. Ошонун негизинде мына келип отурабыз, жасап атабыз колубуздан келгенин. Президентибиз ар дайым сурап атат. Бүгүн эртең менен дагы мен бул жака учаарда салам айтты баардыгыңыздарга. Урматтуу президентибиз саламын силерге жеткизип коеюн. Так, анан ушу мына үйлөрдү жасап берип атабыз, дагы үй салып атабыз. Мына бул жерге болсо бала бакча салып атабыз. То есть бардык шарттарды түзүүгө аракет кылып атабыз. Так. Парк. Садыр Жапаров бит. Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров Бишкекте сага салам айтты. Мына. Көрдүңбү? Атың ким? Мурнамыз. О, сага Садыр Жапаров салам айтып берди. Уктуңбу? Молодец. Сен менден бедер кабагын каттың. Құдай қаласа Алла ашып сен жақсы болып кетесің, да қызым? Қандай жақсы ма? Жаңа келіп жүрсің ба? Молодец. Мекенді қорғайсың ба? Rahmat, Allah razı olsun, sizlerle razı olsun. Tütübağlar zamanımızda da tütübağlar, sen aman, bardak olsun. Şunçalık darajaga neme kılıpsın, işine kılaç bersin. Barına şartdağlarga besen bolsun, mına şu baldardın ömürleri uzak bolsun. Şu çegarada baldardan den soluğu jakşı bolsun. Rahmat, hoş bolуңуздар, ден соолук болуңуздар. Урматтуу чегарачылар, чегара кесибин аркылуу абдан татаал, чоң жоопкерчилик экенин жакшы түшүнөбүз. Андыктан абдан жооптуу, татаал жана сыймыктуу кызматыңарда албан ийгиликтер болушуна тилектешмин. Амандыкта, ден соолукта болуп, элибиздин ишенимин актап, ак ниет ишиңиздер менен сыймыктангадай даражага жетишиңиздер. Майрамыңыздар менен, урматтуу чегарачылар. Рахмат. Қалаңыз, отырыңыздар. Омен тыныштық болсын, ушу үйдө бакытты алай болсын. Мамлекетибизде тынчтык болсын. Сенин үйүндө тынчтык болуп, бала чакаң менен, келинчегиң менен ойноп жүрүп жүргүлө. Көп балалуу болгула. Квартирада турганбыз. Анын бияка көчүп келдик бүгүн. Аябай кубанып турабыз. Сүйүнүп. Квартира 2 бөлмөлүү, кухняны кошкондо 3. Аябай шарттары жакшы, сонун түзүлгөн. Бүт бардык шарттары бар. Жакшы бардыгы бизге жакты, аябай жакты. Балдар аянтчасы дагы бар, баламды кечке эшикке алып чыгып ойнотуп. Жакшы. Эртең атаңарды эңер сиз алмаштырасың. Макулбу? Жакшы жүргүлө. Молодцы. Бул жерде мына 60 дедиңизби? 60. Так, дагы бир 100 адамга жетпейт деп атасыз, анда дагы бир үй куруш керек экен, ошо жетет экен, Ооба, дагы бир 60-80 квартиралык курса жетет экен, Андан соң УКМК төрагасы чегара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып, ачылуу аземине катышты. Бөрү Атайын багыттагы отрядына да заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн. Аскерлердин кызмат өтөөсү жана эс алуусу үчүн керектүү шарттар толугу менен түзүлгөн. Бул аскер бөлүгүнүн курулуш иштери өткөн жылы башталган болчу.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الله أكبر. 같이 가라고 들어가지. 어떻게? 치치. Tart amcak şöyle. Tart. Tart. Karadeniz falan. Бұл оқу орнында 7 элемент бойынша тоо тоскоолдуктарынан өтүү. Бұл тоскоолдукта экме эк боюнду Камчыбек Ташиев учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Шарттуу бутага сокку урулуп, окуу даярдыгы тийиштүү даражада аткарылды. Камчыбек Ташиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун атайын өкүлдөрү менен биргеликте чек ара коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон жаңы каражаттар менен таанышып чыкты. Уюм менен кызматташуунун алкагында чек арачыларга унаалар тапшырылды. Mamlakat sizlerge işenip oturат. Mamlaketi tinçliğini saqtagan, koopsuzluğunu saqtagan, kelечегин аныктаган жигиттер мына силерсиңер. Ошондуктан урматтуу президентибиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бизге берген негизги тапшырмалардын бири сиздерге шарттарды түзүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыйда шарттарыбыз оңолуп калды. Мындан 3 жыл алдын кандай элек, азыр кандайбыз? Айлык акыларыбыз, турак жайларыбыз, жашаган жерлерибиз, иштеген шарттарыбыз, курал жарактарыбыз, техникаларыбыз айта берсе көп бардыгыны жаңылап кайрадан түзгөнгө аракет кылып атабыз. Негизинен кайрадан түзүп калдык. Урматтуу жоокерлер, мындан ары сиздерден негизинен коюлган талап мамлекетти көздүн карагендей сактоо. Мамлекетибиздин келечегин аныктоо. Балдарыбыздын Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, Кыргыз мамлекетинин чек арасын ар дайым коопсуз кылып сактоо мына сиздердин милдетиңиздер. Ден соолуктуу болгула, бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерди колдогула. Эч качан бири-бириңерге мындай жамандык кылбагыла. Бул турмушта баарыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Силер мамлекетке жардам беришиңер керек, мамлекет сиздерге толук бойдан жардам бергенге милдеттүү болуш керек. Майрамыңыздар менен урматтуу жоокерлер. Камчыбек Ташиев чек арачылар үчүн курулган жаңы ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте майрамдык түштөнү кылып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Баткенге болгон бул жолку жумушчу сапарын аяктады. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион Баткен облусу.